Рахмат, урматтуу финансы министрлигинин орун басары айтсаңыздар, же мындайда бул жерде жазып атасыңар 20% жеңилдиктер, льготалар жергиликтүү материалдарды, чийки заттарды 30%тен кем эмес колдонгон, 70% эми эмгек ресурсу, бул 70% биздин Кыргызстан жарандары иштесе деген сөз. Жергиликтүү материалдардын, чийки заттардын 30%тен кем эмес дегенди кандайча түшүнсө болот? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, азыр мен менен чогуу мамлекеттик сатып алуулар департамент директорунун орун басары Дүйшөев катышып атат. Рухсат этсеңиз жооп берсин. Саламатсыздарбы? Сурооңузга рахмат. Саламатсыздарбы? Сиздин сурооңуз боюнча бул 70%, 30% деген норма бул жумушка каралган. Жумуш сатып алууларына. Мисалы деген Кыргызстанда масканы өндүргөн, чыгарган жараныбыз болсо, масканын тиги материалдары толугу 100% чет өлкөдөн алып келинсе, ал бул льготага илинбей калабы? Жок, бул ал льготага кирет, ал товарларга кирет. 70 трудовой ресурс, 30% бул сырье, бул жанакы жумушка, строительствого каралган. Кирет, Да. То есть бул анда мисалы маска чыгаруучуларга, Маска чыгаруучуга кирбейт, бул товарга кирип калат, маска чыгаруучу. Азыр деген систер жетишпей жатат, ошо спец кийимдер мисалы доктурларга, ошолорду чыгарган адамдар, ошол чыгарган компанияларга тиешелүү болуп калабы? Жок, ал компанияларга тиешелүү болбойт. Бул маска, бул товарларга кирет. Бул сиз айтып аткан норма, бул работага, жумушка кирет. Всё. Дагы бир суроо, кечиресиз. Бул меме сураныч катарында, урматтуу өкмөттүн өкүлү, Минфин, анан деген эми биякта деген укук коргоо органдары жок экен. Комитеттен да айтып кеттим, азыр дагы жалпы палатадан эскерип коеюн. Пандемия башталганда бүт тиги көбүнчө клиникалар деген, көбүнчө биздин эме ЦСМдер, көбүнчө доктурларыбыз, эми кто на передовой был, госзакупкага карабай туруп бул мыйзамды айыргасыз, в обходя закон тиги немелер госзакупкаларды, систерди, маскалар сатып алышкан. Кийин жоопкерчиликке тартылбайбы деген чоң суроо турат. Ошондуктан бул мыйзам киргенден кийин аларга претензия мамлекет тарабынан болбош керек да. Авральный ситуацияда, кризистик убакытта биз систерди алып калдык, биз кийимдерди алып калдык, маскаларды алып калдык, эми прямой закупка менен эле алып калдык дейт да. Ошол жерден деген кийин иш козголсо деле эме мейли деп ошондой мен сөздөрдү доктурлардан угуп калдым да. Ошондой проблема кийин чыкпасын деген сураныч. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, кечээ да комитетте ушул суроого биз жооп бергенбиз. 22 мартта өкмөттүн чечимине ылайык өзгөчө кырдаал бүт Кыргызстан Республикасынын территориясында кирген. Ошого байланыштуу мамлекеттик сатып алуулар мыйзамында өзгөчө кырдаалда кандай негизде сатып алынат? Башталгандан бери толугу кирип калат, Ооба, механизмге ылайык сатып алуулар жүргүзүлөт. Всё, рахмат.